Assalamu alaikum урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен бул сапар Алай районунун Гүлчө деген айылына кетип баратам. Ошол жерде Инабархан деген энебиздин 65 жашка чыккан туулган күнүнө арналган иш-чара болуп атыптыр. Ошону кыздар балдары, алыс жакында жүргөн балдар кыздары неберелери менен кошо куттуктоо ниетин дал ушул Менденен программасынан билдиришти эле. Бир топ күн мурда. Азыр саналуу мүнөттөрдө мен жетип барып, ошол дагы бир энебиздин сүйүнүчүнө сиздер менен чогуу ортоктош болобуз. Жакшылап карап туруңуздар. Assalamu alaikum урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушу Алай районунун Гүлчө деген борбору бар. Ошол жерге келдим. Азыр ушул жерден саналуу мүнөттөрдө мен бир дагы бир бактылуу энени тартымга аламын Менденен программасына. Келиңиздер. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Энекебиздин подаркасын алып койсоңуз. Мен тортты көтөрө келейин. Сиз кимиз болосуз? Мен кыз болом азыр. Элекебиз какта? Ичкерде отурат, апам билбейт. Мен келерин билет беле, билбейт беле? Жок, билбейт. Билбейби? Энеңиздин аты ким эле да бир кайталап койсоңуз? Апамдын аты Абдыкерим Инабархан. Инабархан энебиз. Канча жашка чыкты? 65 жашка. 65 жашка чыкты. Сиз кыз болосуз? Мен кыз болом. Могу подарканы көтөрүп алып туруп азыр кирип барабыз. Урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул Алай районунун Гүлчө жана жогоруда айтылгандай эле Гүлчө деген борборуна келдим. Азыр Элиме деген кафенин биринде, кафеде тагырага Инабархан энебиз күтүп отурат экен. Чогуу кирип барайлы. Эч ким айтпаса, эч ким дебесе кандай элестет болду экен. Киребиз, киребиз. Энебиз кайсы кабинадабы? Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Инабархан энебиздин отурган канасына кетип баратабыз, кафенин ичиндеги канага. Кандайсыздар, жакшысыздарбы, ден соолуктарыңыздар? Инабархан эне ким, сизби? Эне. Кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Ооба. Мен ушул Менденен деген программада Өмүрзак Айзимтов деген баламын эне. Мына ушул кыздар балдарыңыздын бүгүн туулган күнүңүз беле? Туулган күнүңүздүн урматына ушундай сюрприз кылып, Менденен деген программага сизди кошун ниетин билдиришке ушу кыздарыңызга, балдарыңызга рахмат айта берсеңиз болот эне. Ушу Менденен деген программа келет деп эч байкабадыңыз беле, күтпөдүңүз беле? Немеде баягыдан бери үйдө отуруп тезирээк басабыз деле баары жолу айтса болбой койду. Садак болуп кетейин. Ушу балдарыма, кыздарыма баары жолу рахмат. Ушундай мен ушундай кылып келип, мен мундайды мен YouTube'дан эле көрчү элем айнанайын. Садак болуп кетейин. Ошо YouTube'дан көрүп, бир суктанып калчу белеңиз. Дайым эле суктанып ушундай неме кылчу элем. Сүйүнүп калчу элем. Рахмат айнанайын балам. Рахмат эне, рахмат. Рахмат ушундай жакшы Инабархан эне, ушул 65 жашка чыгыпсыз, 65 жашка чыкканга чейин кандай турмуш, тиричиликти баштан кечирдиңиз? Канча балаңыз бар, канча небереңиз бар дегендей? Айнанайын эми ушу биринчи балдарыма, кыздарыма, ушу келиндериме, небере чөбүрөлөрүмө, күйөө балдарыма бар жону рахмат ушунчу неме кылып атканына садак болуп кетейин. Саат 3 болуп калды эле үйдөн шашылып эле муналар жөнөп аткандан кой эле койдо отурдум баягыдан бери. Саат 7'de барам деп. Мени эмне кылып атышат дедизби? Эмне кылып атышат кой деп. Кой жөн эле баягы кече кийген кийим кийип бара берейин десем болбой коюшту эле. Рахмат айнайын. Соолун кылып кийгизип коюптур. Энебиз эми бир жолу чыгат, бир жолу тартылат деп ниет кылышкан да эне. Ушулардын өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Небере чөбүрөлөрүм бар айнанайын. Ушу эми неберелерим палан деп айтыш кыйын. Өмүрүн берсин. Onun sanını aytayt. Sanı kete versin ha, sanı bulanıp kete versin. Жақшылық болсын. Şu baldar kızlarımın tarazda 2 balam var.
Bir balam yolda geledi, apa saat 8'ge çeyin yetip balam dedim ele tamoşniyden ötkörbe koyup hazır geledi yolda. Baldarım menen. Bir balam Talas'ta, Taraz'da kaldı. Hazır geldim çüyleşti. O şoları görsetip koyula. Şu jakşı. Yine arkanında şu egerde ruhsat bolsa şu chet jaktagı balдар kızlar menен байлаштырып койсок деле болот. Эне биз тыным албай толкунданып күтүп аткан экен да. Кимдер менен байлаштырсак болот азыр? Айлык менен байланыштыргыла. Андан кийин анан кас катар сизге бүгүн сиздин туулганыңыздын урматына келген балдардын ушул жердеги туулгандарыңызга сөз берели эне. Ооба. Байланышка чыкканга чейин эне. Мен жакшына ушуларга пата берейинчи. Патаны бирок эмне толкунап атасыз, бере бериңиз мейли. Анда канча жолу пата берсеңиз деле жарашат. Балам жакшына, чоң балам жакшына эне деген ырды жиберген экен апа деген. Ошону көрүп ыйладым. Balam üşüdüme ırz yöğürtür деп. Ыйлап, сүйүнүштүн ыйы болбодун. Азырда сүйүнүштүн ыйы мен. Ушунча неме болду? Мына чалметкен 14-15 жыл болду. Ушундай ушу балдардын ушундай жакшылыктарын көрүш жакшы. Жүрсөм ушу болот ушул эле садак болуп кетейин. Өмүрлөрүн берсин. Сүйлөштүрө бекмин. Азыр ким менен байлашып атабыз биз? Бул эң улуу баласы. Эң чоң балаңыз менен сүйлөшкөн урматтуу көрүүчүлөр, Инабархан энебиз. Садак болуп кетейин. Бул балаңыз каякта? Бул Таразда. Таразда. Мына сүйлөшө бериңиз мына. Таразда. Балам, мынантип мен не дейт? Өчүрүп койдум. Өчүп калды. Аз бир астан кийин кайра связга чыкса керек. Связга чыгам деди. Ооба. Аз бир астан кийин кайра. Кайнанай, небере чөбүрөлөрмө. Улуу балаңыз бул Таразда. Азыр дагы кызым келет эле. Ол да азыр немете Бүлөлдөн келатат. Чогулуштакен келет, сатык болуп кетейин. Сага дагы рахмат. Ушундайды чыгарып койгон өкмөткө дагы рахмат. YouTube'дан эле көрчү элем, эми жакшына баятан айткандай жакшына дагы паталарын берет элем, сатык болуп кетейин. Азыр программанын бүтүшүнө чейин да паталарыңыз чогулуп калар эне. Ошол паталарды бересиз, аягында бардык балдар кыздарыңызга небере чебере, анын арасында ушу жалпы кыргыз элине жаш өсүп келаткан жаш муундарга бересиз патаңызды, Кудай буйруса. Тынччылык болсун, эч качан согуш болбосун, тополоң болбосун деген эненин тилеги бир эле болот да. Ушундай бир зат болот экен, ушул намазында дагы, күндө дагы ар кимге жакшылык тилеп, ушу балдарына жакшы тилеп, бирок өзүнө жакшылык тилегенди унутуп калган бир гана зат бул эне болот экен эне. Ошон үчүн ушул бар болуңуз, 65 жашка чыккан болсоңуз жапжаш көрүнөт экенсиз. Кудай буйруса 90-100 жылдык бар экениңизге келип, ушинтип бакылдап, шакылдап интервью алып туралы. Балдарыңыз бул сюрприз өздөрү уюштуруп турсун, Кудайым буйруса. Эми ушул сөздүн калган бөлүгүн сырт жактагы балдарыңыз байланышка чыкканга чейин ушул жерде сизди куттуктап келген тууган урукка сөз берели. Кана кимдер сүйлөйт бул жерде отурганда? Күйөө балама берели. Күйөө балам пайгамбарым сыйлап. Кайненеңизге жакыныраак келсеңиз береракка. Эми пайгамбарым сыйлатыр деп күйөө баланын аты улук болот. Сиз ушул күйөө бала болгонуңузга канча жыл болду? Сиздин кайненеңиз кандай адам? Ушундай бир туулган күндү өткүзүп аткан өзгөчө кайненеңизге кандай тилектериңиз бар? Ушуларды айтып бериңиз. Туулган күнүңүз кут болсун, ушу өмүрүңүз узун болсун, ушу Кудай берген жаш жашаңыз. Тынч бололу, ушу жакшы адам. Кайненеңиздин өзгөчө сиз баалаган сапаттары. Өзгөчө сапаттары ушу жакшы, шайыр. Ушу ачык айрым. Бизге ушу 25 жыл болду. Асыл кетеле немек болду? 25 жыл болду. Күйөө бала болуп, ушул жакын үй бүлөлүк катнашта мамиледе болгонуңузга ушу 25 жылдын жүзү болду. Ошон менин айтарым ушу. Күйөө баласынын кайненесине болгон калоо тилеги болду, андан кийинки. Мына кичине күйөө балам. Эң кичине күйөө баласы. Кичинеден чоңу. Кичинеден чоңу, анда мен ушул жакка өтөт окшойм бир аз. Жакыныраак барганга туура келип атат. Урматтуу көрүүчүлөр. Инабархан энебиз күйөө балдарын аябай жакшы көрөт окшойт. Биринчи эле маекти күйөө балдардан ал деп калды. Ошого байланыштуу ушу. Сиз кимис болосуз? Сизге бул адам ким болот дегендей. Бул жак биздин апабыз болот. Мен эң кичине күйөө баласынан чоң болом. Биз 2015-тен бери 2015 үйлөнгөнбүз, жубайым экөөбүз. Ошондон бери 7 жыл өттүр. Ошо туулган күнүңүз менен апа. Болду. Ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Эч качан жамандык көрбөң. Ар дайым ушу биздин сыйыбызда жүрүп, мындай сюрприздерге
aktif katışıp şu törümüzün baybiçesi olup Alpaygan baybiçe olup yürüyünüz. Daha bir yol tuğmanınız mı yok? Tuktayınız. Ömrünüz uzun olsun. Bu güye olan sahibi sözgü tetik çeçenira. Şu kızım inüsta işteçile de. An iştep jirilen şu güye alam şu kızım ay kardal köp geçip şu güye alam kıyın eken. Şunu alıp gitti kızım papanga lağlanga. Azırkı tilmin aytkanda şu sıra eken ha. Lağlanga şu kızım doktor olup işteydi. Oo, lağlan degen sonun жерден жайлоодо аябай сонун биз көп барганбыз лағлангадагы. Жакшы экен. Мынакей ушунчалык жакшы көрөт экен күйөө балдарыңыз да, толкунданып өзүңүздүн балаңыздай тутасыз да. Ой, балдарым кандай болсо күйөө балдарым ошондой көрөм. Айнанайын деп беттеринен өп турам. Ушундай неме. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Мындай учур биздин программада сейрегер болот. Мисалы, кайнене күйөө балдарын аябай ушундай мактап, таңктаган учурлар. Эми мына ушу кыздарына ушу эң чоң кызына сөз берели. Мына ушул учурдан пайдаланып айтсаңыз, мына ушул төрдө отурган бейиштин образында болгон адам сиз үчүн ким? Анан şu elge jurtка ушул ата-энесин сыйлап аткан балдар кыздарына ушинтип сюрприз уюштуруп аткан жалпы ушул кыргыз коомчулугуна сиздин кеп кеңешиңиз дегендей апабызды мисал келтирип өзүңүздүн жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү айтып бериңиз. Эми бүгүнкү күндүн күнөкөрү апамдын туулган күнү кут болсун. Көп жашасын, ушу апам бар, биз бар. Ден соолугун берсин, өмүрүн берсин. Жакшы күндөрүбүздү көрсүн. Не деп гана бакпайт эне деген баланы. Ушунчалык жакшы күндөрдү насип этсин Аллахым. Ден соолук каалайм. Ушу сиздерге да рахмат. Ийгилик. Апа, мен сизди аябай жакшы көрөм, сүйөм деп качан болду айтканыңызга? Качан айттыңыз? Жок, быйыл катык ооруп калганда бар жолу жакшы көрөм деп ыйлап жүрүштү. Андан бери айта элекпи? Жакшы окугандан кийин. Айтып атат, одар инделе. Тамаша эне. Бул балдарыңыз дагы сизди ушунчалык эми сөз менен айтып түшүндүрө албайсың өзү негизи ушунчалык мээрим чексиз дейм сизге болгон албетте. Siz бар үчүн бул балдарыңыздын кыздарыңыздын жашоо керемет да, туурабы эне? Ал эми сиз үчүн бул балдар кыздарыңыздын баардыгы аман эсендиги, ден соолугунун чыңдыгы, туурабы? Чоң бакыт. Ошон үчүн сиз 65 жашка чыксаңыз дагы картайбапсыз эне. Ошон үчүн ушу жакшы күйөө балдарыңыз бар үчүн сиз картайбапсыз эне. Кудай бурса 100гө жөн эле жетесиз деген бир жакшы ниеттүү тилекти билдирип кое берели эне. Шул апабыз үчүн бир дагы бир калган каткан дагы сөздөрүңүз болсо, жүрөктөн чыккан. Апабызды жакшы көрөбүз. Көп жашасын. Ушундай тынч болойлу баардыгыбыз. Канча күн көрбөй калсаңыз сагынып кетесиз? Тынбай сүйлөшүп турабыз биз телефондон. Сүйлөшүп турган албетте ал сөз азыркы өнүккөн заманда азыр WhatsApp бар дегенде видео вызов менен сүйлөшүп калабыз, бирок энебиздин колун кармаган, ар түрлүү көйнөгүн кармаган укмушта турабы. Бизде ар түрлүү. Кээде бир жумада келип калабыз, кээде 15 күндө келип кетип турабыз. Онда аябай тез келет экенсиздер 15 күндө. Мурдаштар. Бир айдын ары. Мурдаштасыздарбы биякта? Эң эле жакын биз. Эң эне сизге алгачкы ушул энелик статусту берген ушул кызыңыз экен да? Жок. Будан чоң балаңыз. Балаңыз бар. Кыздардан бул эжебиз, Мына урматтуу көрүүчүлөр, улуу кызынын энесине болгон сүйүүсүн, бүгүнкү туулган күнүнө арналган ушул калоо тилегин өз көзүңүздөр менен көрүп атасыздар. Андан кийинки ушу эжебизге сөз берели. Bir tuğan ecem ile ötüp etken şunu kızgın eşitip жүрөм дайым. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Bir tuğan эжесинин кызы экен. Төрдө отурган төрдүн көркү сиз үчүн ким? Мен апам менен бир тууган тайжем, эң кичинеси болот. Биз ушу туулгандан тайжем биздин үйгө жакын жашаган жок, өтө жакын апамдай жашабыз. Ошо тайжем өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Ушу балдардын төрүндө балпайган байбиче болуштардын жакшы күндөрүн көрүп жүрсүн. Оорубасын эч качан. Ушу дайым жакшылыктарда туугандар менен бирге болуп жүрө берсин. Ар дайым сиздердин ушул жакшылыктарыңыздарга. Биз апабызды эле көрөбүз, апам өтүп кеткен үчүн мен өзүмдү апамдай эле көрөм.
Енебизди ар кандай адам апасындай көрүп калат себептен сырттан эле байкап атабыз. Ушунчалык ак жүрөктүүлүгүн, ушундай жөнөкөйлүгүн, адамды өзүнө тартып сүйлөгөндүгү менен айырмаланат экен. Ал арада жанына 2 айым отура калды. Ушул айымдардан дагы маек алалы. Кимден баштайлы? Сизден баштайлы? Жактан баштайлы. Мынакей ушул биз менен байлашып аткан сиз да? Ушул кызыңыз тынбай байланышып, азыр да жолдо келатсак, каерде келип калдыңыздар деп чалып, булам тыным албай аткан кызыңыз ушул кыз. Эми сизге сөз берелим, ушу энеңизди мактай бериңиз. Канчалык мактасаңыз ошончолук кийинки муундарга сабак болот дегендей, э? Дүйнө таныткан, мени дүйнөгө алып келген бейишим апакем, бүгүнкү туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Эч качан оорубаңыз. Бизди ушунча кыйналып бакса дагы өтө чоң биз үчүн сыйынып. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Сизди баарыбыз жакшы көрөбүз, апа. Сизди ушунчалык жакшы көрөбүз. Чын жүрөгүмөн тугандарым ушунча сюрприз кылды. Маңдай тиске отурганда толкунат. Сиздерге да рахмат чоң, биз апабызды ушунчалык чын жүрөктөн жакшы көргөндүктөн аны сөз менен айтууга өтө кыйын. Ошондуктан бардык энелер аман болсун. Эч качан оорубасын, апа, эч качан оорубаңыз, биздин печенебизге бар болуп жүрө бериңиз. Ушинтип жадырап жайнап, ушунча 7 уул, 5 кыз, 2 уулду чоңойттуңуз. Чоң рахмат. Батыр эне 8 экен ол şey, жалпы 8 экен. Батыр эне чоң рахмат. Ушунча бизди эрезеге жеткирип, ушунча билимдүү кылып чоңойтконуңуз үчүн сизге чоң рахмат, апа. Мен сизди жакшы көрөм. Урматтуу көрүштөр. Күнүңүз менен. Кыздардан канчанчысыз? Мен 4-кызымын. 4-кыз. Эң акыркы кызынан мурдагы кызыңыз болосу. Урматтуу көрүштөр. Эненин кызына болгон мамилеси, кыздарынын апасына болгон мамилеси мындан артык болбосо керек. Буга чейин деле аябай көп энелер тартылып атат. Эне барканында. Демек ушу программаны көрүп жүргөн экенсиз да. Мына ушул сизге болгон ушул балдар кыздарыңыздын жакшылыгы, ушу балдар кыздарыңызга сөзсүз кайтат да. Эртең булардын деле балдары сөзсүз түрдө ушундай сюрприздерди уюштуруп, ушундай таң калтырышы мүмкүн да. Бул жашоо кайтар дүйнө, туурабы эне? Эми ушул жаш кезекте эмне жумуш кылдыңыз эне? Ушул балдарды эрезеге жеткиргенге чейин кантип каяктарда иштеп, кантип пул таап, кантип курсактарын тогуздуңуз? Эми ата экебиз да бир эскерип туруп кошо кетсеңиз жакшы болот. Мен дагы ушул 11-ди бүттү билгерки бак. Кыздар орто мектебинен бүткөнмүн, Оштоку. Ошто кыздар орто мектебинен. Жана Уркуя Салиева деген мектеппи? Ошодон бүтүп, ошол кыздар менен азыр ушул малга чейин катышам. Советте өзгөндө, Бишкекте бар жогунда бар. Бишкектен бери барып катышам. Ошодо бүтүп окууга тапшырайын дегенде илгери алып качкан барды алып качып кеткен жолдошум. Анан ошо боюнча эле мына 40 жыл 41 ошодон бери Казан университетинде иштейм айында. Казан аяк университетте тапшырдыңыз. Игрит аяктан ошо менен. Ошондо эле иштейм. Бир жолда иштеген жокмун. Анан кийин ошо чоң балам 76. 11 бүткөндөн 1 жылдан кийин эле. Дана мына 7-8'i төрөдүм. Азыр мына 7 бар, бир неберем бар, ошо кызым onu bağ algam, ошол экөөбүз жашайбыз азыр. Балам жолдо келатат, азыр келип калат дедилер, келе албай калбадыбы? Ол да бир неметип. Азыр телефон аркылуу байланышабыз, жолдо келатса дагы бир-эки сөз сүйлөп, сиздин туулганыңызга айткан карата сөзү ушул тасмага да жазылып калсын деген ниетте айтып атабыз эне. Аны ошентип эле жолдошум болсо тракторист экскаватор айдаган. Аябай бар жогуна билимдүү, ол бар жогун тег эле неме кылган, үйлөрүн салуулайчылып ар бала кылдым. Жакшы жашадык. Жашообуз жакшы болду. Ан балдарды ушу үйдө отурушулар кыйынчылык менен ушинтип чоңойтуп, эрежеге жеткирип, мынантип бар жогун турмушка бердим. Берип эми жыйынтыгын көрүп атасыз, Кудай буйрса мына. Эми ушу бир кичине кызым бар, 8-де окуйт, ошо неберем. Ошол бар. Былтыр мурдагы жыл бир кыз бердим, азыр ол кызым да сүйлөйт. Ошол ошентип отурабын балам. Силерди YouTube'дан көрсөлөр, мынантип өзүм көрүп калганыма
Daha suyunu atam, ana pata verem. Көпчүлүк энелер ушинтип барып калсам айтат да, ошо YouTube'дан көрүп калчу элек дейт, анан кээ бир ачык айтып берет да. Анан балдарым жокто, башка жокто дейтин тип кап, мен да ушу YouTube'га ушуларда болуп чыксам экен, кандай бактылуу апалар деп ойлошот экен да. Муну мага айтып беришет да, тасмадан сырткарычы. Бирок сиз азыр арай көз чара элге айтып атасыз дегенде, урматтуу көрүүчүлөр, учурдан энебиздин сөзүндө тастыктама. Сиздердин да ушундай бейиштин образында болгон, ушунчалык ак куудай болгон энеңиздер болсо, эртең кеч болуп калат. Бүгүн шашылыңыздар кутуктаганы, көңүлүн көтөрүп. Аларда мына Орозо айы, улуу Рамазан айында энени бир жылмайтуу, көзүнөн кубанычтын жашын чыгаруу, бул чексиз сооптордун бири экен да. Эне. Ушу балдарыңызга тийген ушу сооптордун баары. Мен бул кафени кече айтып неметтим эле. Азыр мындай сен тарта турган жарыгыраак бир стол бар жактан жерге отуруп турат эле да. Аябай сонун эч айырмасы жок эне. Сонун ушунчалык болот. Мага бир айтышкан жок буларга. Şu baldarıma da rahmat. Ana men çın baldarıma kızarma bunu kütkön emes elem. Azırçı kütbeyle mırınday neme kılıp bularga men oğuz açıram. Gelgiledi öyle geçeden beri aytıyorsan. Bular özleri süйлöşüp atkan turbayım. Oo biz tımızın süйлöşkönbüz. Sebep degende mına uşu kızlarınız, baldarınız. Anam bir köyünün var başka öyle giyinsin. Abamından giyiniz, uşununuzu giyinizi görse bular. Şunday nemek atıştır balam. Rahmat düşündüm. Çilerge de gayvay rahmat. Dagı bir kızım söyleyip dediniz. Bir jaka ötüp olsanız. En kichine kızım uşul. En kichine kızınız mı? Bular da okutkan. Ben 7-ci kızımım. 7-ci kızı bolsa. Apam жакын эле турмушка чыккан кайры өзүнүн эле айылына турмушка көрүп койгон өзү эле. Жакын жүрсүн дейт эне, көрүп турайын дейт дегендей. Мен келип турам тез айына бирден жаалып эртеле келип турам. Азыр биз ошто турабыз. Ошо апама туган күндө бүгүн да сюрприз кылып келдик оштон. Ошо апам жакшы көрөм. Оорубасын. Кичине кызды мындай жакшы көрдү. Быйыл катуу кооруп калдым да балам. Катуу кооргондо баары жогу чуркап ушу кызды ыйлап жүрдү да. Ошентип мына. Эне атаны, апаны эми бул биздин байлыктарыбыз экен сиздер да. Сиздерчи мына жаштардын ушу сөптөгөндө сиздерсиз мисалы балдарыңыздардын үйү караңгы дегендей коломтосунан от жанбайт да эне, турабы? Жакшы тамак жесе дагы тойбойт. Сиздерсиз. Ошон үчүн сиздерди жакшы көрөт да. Сиздер үчүн жарым берет керек болсо. Себеп дегенде сиз эки эсе жан бересиз булар үчүнчү. Ошон үчүн монтип жадырап жайнап монтип бүгүн биздин энебиз менин программасына чыгарып атат, тартылып атат деп сүйүнүп атат кыздарыңыз дагычы. Оорубаңыз эне. Ушул мына былтыр ооруп калып деп атасыз мисалы. Быйыл эми мындан кийин оорубайсыз эне. Бул тасманы көрүп туруп, оороганда эле ушул тасманы көрө койсоңуз аяк боласыз эне. Men ошол неметип ушулар менен бүгүн бай үйдө отуруп да кайттым. Ушулардын катарында отурганга эле сүйүнүп жүрдүм балам. Мен буну ойлогон жок элем. Рахмат. Азырдан пата берем анан кийин. Ооба эне. Siz kaçıncı kız olursunuz? Üçüncü kızım. Üçüncü kız olursa kutlaşa verinizler. Hürmetli görüşler. Üçüncü kızı. Bereket bolam. Buna bir şey otartında. Enemiz adattagıda giyoğullar bilen özgöçe uçuraşa turgan boldum da ki. Жақсыңа. Мына ушул күйөө алам. Kaynanenizden Экинчи күйөө алам. Aman olun, uzak yaşayın. Şu baldardın, kızlardın peşenesinde ardayım de solukta olun. Rahmat ayın. Aman olun ha. Ben işte atkan yerlerine ait kovup tuttum. Otur sen kardeşim. Kim yapacaksın? Sağ olun. gelin siz de söyle koyunuz. Bir an öte olun. Naki hürmetli görüşler. Hazır üçüncü kızdan maya kılaylı mı? İnavarkan enebisinin tulgan günü eken bugün. 65 yaşka çıkıp attırı. Siz için bu adam kanday adam şu? Biz için en tulgan kız, günü. bizdi dünyaya kelgen adam. Apam biz için bizim beyişiz. Жеті баласының бейші. Апам тамандажы.
Qancha oldu görбөгөнүңүзгө? Көрбөгөнүмө 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жыл болуп. Сагынып кеттиңизби? Сагындым. Жакын турабыз, бирок жумушка байланыштуу келбей турабыз. Тура. Эми шартка карайбыз да. Бирок телефондо ар дайым сурап Телефонда турабыз. күнүгө бир маал, жок дегенде бир маал сурап турабыз. Видеозвонок кылып, ден соолугун сурап турабыз. Жакшысызбы? Жақсы, жақсы. Айтпай мына деп келиштир. Садагы бажыңы рахмат айтып Мына урматтуу көрүүчүлөр, кызынын болсун уккан энебиздин кубанычында чек жок. Жаштарга эмне дейт элеңиз, мисалы, кийинки муундарга, апасы барларга? Апасы барларга айтмакмын, апаңарды сыйлагыла, урматтагыла. Ошо. Апасы Алар барларга жетишинче сыйлагыла, ошодон сыйлап өткөн эң бул жакшы да. Сыйлаган жакшы. Эң бактылуу адамсыз. Эң бактылуумун, Кудай кааласа эң бактылуу адаммын. Апам бар бактылуубуз. Апам бар үчүн биз ушуну билебиз да. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми ушу балдар кыздарыңыздын дагы өтүнүчү, ал эми ушул программада бир шартыбыз бар да, эгерде туура көрсөңүз, бир куплет ырдап койсоңуз, сиздин үнүңүздө ошол алыска Тараз шаарында дейсизби, Москвада, каякта жүрсө дагы ушу сизди көрүп ырдап жүрсүн. Сиздерде ыр болот да эне. Сиздерде сөзсүз ыр болот да. Сиздердинчи ырдаганыңыздар эксклюзив болот да эне, укмуш. Talastan büyük tağ gördüm, talpını uçkan kuş gördüm. Tatına sulu kız elem, tayenem olup göz gördüm. Tatına sulu kız elem, tayenem olup göz gördüm. Çokudan büyük muz gördüm, çocuk bir uçkan kuş gördüm. Soyulgan sulu kız elem, çok enev olup göz gördüm. Soyulgan sulu kız elem, çok enev olup göz gördüm. Рахмат. Кол чаап коебуз. Энебиздин өрү бул. Байкадыңыздарбы, буга чейин деле уккан болуш керексиздер, укпаган деле болуш керек да. Күйөө балдар уктуңуздар беле энебиздин ырдаган же биринчи жолу угуп атасыздарбы? Мен биринчи жолу. Биринчи жолу угуп атасыздар. Үнү сонун экен, энебиздин үнү башкача экен. Мурда бир ушу ырчы чоошулар менен бир жүргөн жайыңыз бар беле? Жок, айнанайын, жөнүнө жүрдүм. Кече эмес мырзагым ушул жерде өзүм оз ачып, ортактарым менен отурдум эле. Анан ырдаш эмес эле мен мына ооругандан бери укмуш ырдай турбайсызбы эне? Сонун ырдай турбайсызбы? Баягы шайыр апаларды айыл-айылга, жежелерге бир ушундай бир командалар түзүлүп калбадыбы акыркы жылдары? Ошолорго деле кошулсаңыз болчу да экен эне? Жок, айнан. Эми карып калдым. Ооба, өмүрүңүз узун болсун эне. Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз эне. Мына ушул чоң кызымын кызы. Мынакей небереси. Неберesi менен да сүйлөштүрүп коелу. Келиңиздер. Келиң, чогуу отуруп сүйлөшүп. Бул адам сизге ким болот? Тайнем болот. Тайнеңизге бир өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот да? Тайнеңизди жакшы көрөсүзбү? Тайне көп жаша. Өмүрүңүз узун болсун. Туган күнүңүз кут болсун. Амин. Мен ушул кызды 1,5 жашында Россияга кетип калып күйөө балам менен кызым. Өзүм бакканмын, апа дечи эле эми тайын этип калды. Мынакей ушунчалык мээримди төгүп жакшы тарбиялагансыз да эне, ошон үчүн сизди жакшы көрөт. Апа дебесе дагы ападан артык, тайнеден артык адамы сиз болосуз да баарыбырчы. Мынакей тайнесин куттаган небересинин сөзүнө күбө болдук. Кийинки раз бул жерде бир кыз турат эле го, кетип калдыбы? Ошол кызды өзүм төрөсүндө 3 айлыгында бактым, азыр сүйлөтүп кетип атат, майли. Бир аз тартынчагыраак, уялчагыраак окшойт да эне. Уялчагыраак. Ооба. Ошондой. Эми эне биз азыр сиздин батаңыздан кийин бул жакка сизди бастырып, эшикте баса турган жери бар окшойт. Ош жакка небере чөбөрө балдар кыздарыңыз менен чогуу бастырып, дагы кадр алабыз. Ага чейин бир жакшынака болгон бир батаңызды берип койсоңуз да бир 10 миң деп.
Şu balдар kızlarыңızga, eri jurtка, ana артып калса мага дегендей. Den solunardı versin, ömrün ördesin, şu baldarım, kızlarım, gelinlerim, güyoldarım, nevre çövrelerim esen olsun. Uşuların jakşılıklarını dilerim, uşuların nevrelerim, toylarını göreyim. Ömürler versin balдар, barcağın ömrün versin. Uşu sizler kanca yerden gel munantip tartıp bunu oyloy, men bu kızların biri da oyloğun çok eleme. Oyloğun oydu kıstagan turmuşsun etip. Uşu barcağına rahmat, uşunu uyuşturgan balдар, kızlar, güyollar, gelinlerin barcağına rahmat. Anan kiyiminiday sağada seni жалғыз emezsin, seni şokurun pokurun degendey. Narjağında da var ha. Uşu senin dağı ömrünü versin, bala çakağın menen, ayalın menen başayın, desen aman bol ha. Anam şu Kırgızistanımızda tınçılık bolsun, soğuş bol bolsun, orvaylı barcağız. Den solukta oloyla. Dünyada tınçılık bolsun çö, tınçılık bolsun. Sen dahi sen aman bala çıkana jet var, sadak olup edeyim. Oyloğun oyturmuş, oyloğun munaday bugün buna gel vatasına sadak olup edeyim. Ben YouTube'da çıksayım barcağ görür. Звезда olsaydı, звезда. Ömrün orduyorsun, den solun orduyorsun ha. Amin, aytkanınız kelsin. Tınçılık bolsun, onun oğlu var. Жақсы таасир калды го эndi. Men uşul 1065'ge çıksam da uşul klassdaşlarım menen katışam. O Bişkek'te var, Oş'ta var, o her jakta var. Ben barcağın birden aytışka men azımsam, neme kılıp duram. Oşularına da rahmat uşul. Bir gün de uşu yerde turgan günde ötkörüp, 2 gün burun oturgamın. Uşen barcağına rahmat. Sağa da rahmat, sağa rahmat. Rahmat ene uşul, mındaki urmаттуу көрүштөр. Ина Бархан эndi биздин бүгүнкү 65 жашка чыккан жаш курак туулган күнү менен биз дагы чын дилибизден куттуктайбыз эне. Көп жашаңыз. Мындан да көптөгөн жакшы жакшылыктарды көрүңүз. Эне ушул сиздин жакшылыгыңызга биз да ушинтип келип, сизди таң калтырып ушинтип. Биз эле эмес, ушул балдарыңыздын демилгеси менен бир жакшылыктарды көрө бериңиз эне. Көп жашаңыз, оорубаңыз эне. Кайраттуу болуңуз, бакубат болуңуз эне. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин да ушундай энеңиздер болсо, албетте куттуктап калыңыздар. Балдар, кыздары, күйөө балдары, неберелери коштоп бүгүнкү туулган күндү тосуп аткан учуру баса белгилеп айтып кетчү жагдай. Бул улуу Рамазан айында Аллахтын баардык ушул айда төккөн жакшылыктарды сизге жана сиздин кыздарыңызга насип этсин. Орозуңуз кабыл болсун. Орозуңуз кабыл болсун. Рахмат, рахмат. Жакшы туруңуздар, жакшы туруңуздар. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылым өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз Ay жақсы екен, мен бұны ойлаған жоқ елем. Мына балдар қыздарым ушинтип, мына жетini төрөп, жетени өстүрүп окуган окутуп, Казакстанда жүрүшөт балдарым. Ушуларды мен көрүп койчу элем, бир ондой ойлогон жок элем. Ойлогон ойду кыстаган турмуш деп мына баардык энелер, силер мен дайым айтам, ушул жаш келиндерге дайым айтам, айнан айын төрө бергиле деп. Мынантип балдарыңар көп болсо, бирин-бири мынантип келет айнан айын. Бактылуу болсун, бар жок Кыргызстандакылар, бар жогу тынчылык болсун, ушундай жакшылыктарда жүрө берейли айнан. Ушундай.
Силерге дагы рахмат айнайм. Балам айрыкча сага рахмат. Бактылуу бол, бай бол, бар бол, бир бол. Бар болойлу, Рахмат эне. Жүрөгүңөрдө жолуңарда таш болбосун, жүрөгүңөрдө кас болбосун. Ушундай жакшы жүрө берсин, бар жок, Дүйнө жүзүндө бар жогуна рахмат. Амин, айтканыңыз келсин. Тургандарга бар жогуна рахмат. Мынакей урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, сиздер күбө болдуңуздар. Мен Инабархан эненин сүйүнүчүндө чек жок деп айтмакчымын. 100%га себеп дегенде ушунчалык көрдүңүздөр, жүрөгү ачылып, ушунчалык көңүл ачылып, бир батын албай турат да, батын албай турат. Балдарына кантип ыраазычылык билдиришин билбей турат да, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул эненин сүйүнүчү эч качан күйүнүчү болбосун. Жалаң ушул энелер сүйүнүчтө жыргап жашай берсин, бакуба жашасын. Сиздердин денеңиздер болсо куттуганга шашыңыздар, куттап калыңыздар. Анткени эненин таманында бейиш турат дейт. Аллахым ыраазы болсун, чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.